Президент Садыр Жапаров Атамекен партиясының төрағасы Өмірбек Текебаевты Қырғызстандың Германиядағы елшісі қылып тағайындады. Мындай жарлық өлкө башчысынын сайтында жарыяланды. Өз кезегинде Германиядағы элчи Эрлан Абдылдаев кызматынан бошотулганы кабарланат. Мамлекет башчынын башка жарлыгы менен Кыргызстандын Германиядагы элчиси Эрлан Абдылдаев кызматынан бошотулду. Ал элчи болуп 2020 жылы июль айында дайындалган. Текебаевке Германиядан Агриман 2021 жылы август айында келгени белгилүү болду. Саясатчы буга чейин элчиликке барар-барбасы тууралуу так пикирин айтпай келген. Текебаевдин элчиликке талапкерлиги парламенттин тармактык комитетинин кароосуна киргизилген жок. Буга чейин президенттин басма сөз кызматы жаңы баш мыйзамга ылайык президент элчилерди тармактык комитеттин кароосуз дайындай ала тургандыгын билдирген. Текебаев 2021 жылы 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоого Атамекен партиясы менен барып 5%дык босого чектен өткөн эмес. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жогорку кеңеште аны сындаган, тартипке салууну жана чара көрүүнү талап кылган депутаттарга жооп кайтарды. Менин дарегиме сын айткан депутаттарыбыздын көбү жаңы конституция менен жашап жатканыбызды түшүнө электей. Бир да мамлекетте, демократиясында да, коңшуларда да жума сайын жалпы жыйында чукул талкуу өткөрүлбөйт. Мен ошону айтайын дегем деп жазды ал Twitterдеги баракчасына. Мунун алдында жогорку кеңештин 3-февралдагы жыйынында депутат Нурлан Шакиев Байсаловдун парламент тууралуу айткандарын сынга алган. Аны тартипке чакыруу тууралуу өкмөт башчыга жана президенттин парламенттеги өкүлүнө кайрылган. Депутат Исхак Масалиев да кызмат адамдарына парламентти сындоого мыйзам тыюу саларын, Байсаловго чара колдонулушу керектигин айткан. Депутаттардын сунушу менен спикер Талант Мамытов президенттин жана министрлер кабинетинин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылып, бул жагдайды териштирип, анын жыйынтыгы тууралуу маалымат берилишин суранды. Ошондой эле жогорку кеңештин аппаратына протоколдук тапшырма берди. Эдил Байсалов 2-февралда Марал ФМ радиосуна барып курган маегинде жогорку кеңеш депутаттар тууралуу пикирин билдирген. Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди жалган жала, негизсиз сөздөрдү таратып жатат деп айыптады. Ал 3-февралда аталган медициналык жайда жыйын өткөрүп, министр буга чейин оорукана жөнүндө далилсиз сөздөрдү айтып келди. Кечээ күнү менин дарегиме дагы сөз тийди. Мен жолукканга аракет кылдым, бирок макул болгон жок. Бул мамлекеттик мекеме, эч кандай менин менчигим эмес деди. Жумабеков ошондой эле бул жагдайга байланыштуу президентке кайрылды жана кызматтан кеткенге даяр экенин, бирок борборду сактап калууга аракеттерин кыларын айтты. Мунун алдында Бейшеналиев маектеринин биринде Сабырбек Жумабековду бул оорукананы менчиктештирип, тааныш билиштерин, туугандарын жумушка орноштуруу алды деп айыптаган. Бул тапта Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборун шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы катары кайра түзүү аракети жүрүүдө. Саламаттык сактоо министрлиги мындай өзгөртүүлөрдөн кийин бул оорукана Бишкек шаардык мэриясы, шаардык кеңеш жана саламаттык сактоо министрлигинин 3 тараптуу келишиминин негизинде иш жүргүзөт. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан каржыланат деп билдирген. Алымкадыр Бейшеналиев жүргүзүлүп жаткан ишти түшүндүрүү үчүн 1-февралда оорукананын жамааты менен жолуккан. Аталган борборду узак убакыттан бери академик Сабырбек Жумабеков жетектеп келет.